Достор, акыркы дерматологиялык изилдөөлөр боюнча жаштардын баары билет SPF кремди сөзсүз гидрофилдик май менен жууш керек деп жазылып турат. Эгерде SPF кремди жууп атканда гидрофилдик майды колдонбосоңуз, анда бетиңизде SPF кремдин калдыктары калат. SPF бул албетте эң жакшы, эң кымбат SPF болгондо да бул химикат. SPF крем бизге эмне үчүн керек? Картайбаш үчүн керек, так түшпөш үчүн керек, жана териде жанагы сезгени пайда болбош үчүн керек. Бирок ошол SPF кремди жуубай койсок, чала жуусак, ал териге тескерисинче өзүнүн зыянын тийгизет. Бирок көп адамдар ал жөнүндө маалыматы жок. Мен деле косметологиянын эски мектебиненмин. Биздин убакта SPF кремди кадимкидей эле умывалка менен эле жуучубуз. Ошон үчүн мен сөзгө ишенбей, ишке ишенейин деп атайын мындай фото күзгү алдым. Ушул фото күзгү менен бетте SPF кремди аныктасак болот. Жана кандай крем, кандай фильтр. Чын эле мисалы 50 деп жазылып турса, ошондой коргоо береби? Же 10 деп турса, ошондой коргоо береби? Ушунун баары көрүнөт. Экинчи мага эмне керек? Биздин гидрофилдик май керек. Биздин умывалка керек. Жана албетте биздин SPF кремибиз керек. Бул жерде SPF 30. Кеттик. Мен бетимде азыр эч нерсе жок. Болгону гана мультивитаминдүү крем. Мен эки бетиме SPF сүйкөйм. Бул SPF 30, бул майлуу териге же арабаш териге арналган. Ошон үчүн суюгураак. Азыр формуласын дагы жакшыртып атабыз. Бир аз болсо да коюлтайлы деп атабыз. Бирок негизи менин терим мисалы комбинированный да, аралаш. Мага майлуу SPF жакпайт. Бетиме тез эле көңдөйчөлөр ачылып кетет, майланышып баштайт, тоналка сыйрылып баштайт, негизи дискомфорт болот. Ошон үчүн мен мындай жеңил түрдөгү SPF'ти жакшы көрөм. SPF'ти сүртүп атканда да өтө монтип чаптап, впитывать этпей эле койсоңор болот. Азыр менин убактым ченелүү, ошон үчүн мен тез-тезден бетим сиңирип алсын деп атам. А так үйдөн жеңил эле түрдө жука кылып туруп сүйкөп койсоңор жетиштүү. Бул эксперимент, ошон үчүн мен үчүн эстетика эмес, мен үчүн жыйынтык маанилүү. Келгиле, азыр баягы фотоаппарат менен көрөлү. SPF барбы же жокпу? Сүйкөлдү же сүйкөлгөн жокпу? Кеттик. Сүртүп алайын. Күйгүзөлү. Көрүнүп атабы? Камераны көрөйүнчү мен. Ооба, көрүнүп атам. Капкара болуп турамбы? Мына эки жагым тең. Бул бетим мына. Мына жери сүйкөлбөй калыптыр, сүйкөп коеюн. Бул бетим мына полностью сүйкөлгөн. Көрүнүп атабы камерага? Мына каракчыдай болуп турган бул мен. Көрүнүп атамбы камера? Онлайн срочно. Сейчас. Айымдар, мен видеомду бузуп коюшту. Жолдошум чалып калды, срочно деп. Анан мен видеону күйгүздүм го деп тартып бериптирмин, көрсө күйгүзбөптүрмүн. Мен эмне кылдым? Мен азыр оң жагымды гидрофилка менен сүрттүм. Мына полностью сүртүп чыктым. Азыр жууйм. А сол жагымды гель для умывания менен сүртөм. Баарыңар көрдүңөр, бетимде SPF бар болчу. Мен калп айткан жокмун. Чын эле биздин SPF'ти колдондум. Эми оң жагын гидрофильное масло для умывания, ошо менен жууйм. Даже 2 бөлөк чашка коюп койдум. Если честно, вот это масло очень приятное. Я чувствую, май кетип атканы, SPF кетип атканын сезип атам прям.
Вот. Отдельно чашка кылып койдум. Так, вроде бы жуудум. Спонжиктер менен ачайым. Спонжиктер менен ачайым. Вот. Ачтым. Эми болсо, бул жагымды камера зеркально отражать этет. Сол жак, оң жак деп айтпай айтам, потому что силер мен үчүн оң жак болгон, силер үчүн сол жак болуп калат. Мына гель умывание баарыңар көрүп атасыңар. Буну вот таза сууга салып атам, бугуз сууга салган жокмун. Мына монтип көбүртүп атам. Оны очень экономно, мен просто көп коюп алдым. Негизи азыраак куш керек да, потому что это слишком много. Просто силерге көрсөтөм деп көп коюп алдым. Так бул оңой менен кетпейт да, ошон үчүн азыраак, аябай экономдуу. Жууп салайм, Чашкаларды аралаштырган жокмун, көрүп атасыңар. Так. Прямо от души жууп атам да. Так, эми болсо, тоже спонжик менен сүртөлү. Эки беттин эмесин араштырып алганга аракет кылып атам. Оозума да кирип кетти. Эми бияктан, конечно, ыңгайсыз. Я сейчас масло гель на вкус попробовала. Так, вот. На, даже эки бөлөк спонжик менен сүртүп атам. Бияк кургак, бияк бөлөк. Чу баштайлы, өзүм кызыгып атам. Кандай болуп болду экен? Не болуп болду экен? Азыр буну сүртүп алайм. Эми бияктарды көрүнүп атабы? Айымдар. Көрүнүп атабы? Вот жакын. Жап-жакын алып атам мына. Көрүнүп атабы? Көзүн тегерегинде калып калыптыр. Вот. Көзүн тегерегинде калып калыптыр. Билбейм, бирдей эле го. Силер кандай дейсиңер? Мына жер мен өзүм эки тагым, бул экөө тууралуу айтып берем. Так. Мен өтө деле айырма көргөн жокмун. Могу жерде кирирээктей сезип атат да, сезилип атат мага. Чалараак кеткенде. Бул жерде могу жерин жууаптырмын. Калган тазараактай кеткенде сезилип атат. Силерге да ошондой сезилдиби? Эми прям аябай принципиально разница көргөн жокмун, чындап айтайын. Өлүп кетейм. Вот. На. Эки жак бирдей эле. Орто жак. Могу жак бир аз, оң жак гидрофилдик май сөкөгөн жак бир аз жакшыраак тазалангандай. Бул жак бир аз чалараак кеткендей да. Ушундай ощущение болот атма. Чеки жак бирдей эле. Короче, өзүңөр көргүлө. Менин оюмча бирдей эле болду. Бир аз. Гидрофилдик май менен бир аз. Бул жагы жакшы тазаланды. Негизи эмне үчүн дерматологдор, дүйнөлүк дерматологдор, илимпоздор эмне үчүн гидрофилдик майды колдонгула деп акыркы жылдары көп айтып калды. Анткени мындайда жумшак менен кетириш керек, майды май менен кетириш керек деген эмеден улам биздин SPF-те аябай жакшы фильтрлар кошулган. Ошону дагы учетко алалы. Мисалы, бул жерде көбүнчө SPF-терде эгерде минералдык фильтрлар кошулса, алар көбүнчө кайсы SPF-терде, арзаныраак SPF-терде көбүнчө минералдык фильтрлар. Диоксид титан, окись цинка. Алар суу менен кетпейт. Алар даже обычный моющий менен кетпейт. Алар только май менен кетет да. А бизде жалаң диоксид титан эмес. Бизде көп фильтрлар, тиносорб деген кымбат фильтрлар бар. Алар ошон үчүн алар беттен жууп тазалоо көп нерсе жеңилирээк.
Ошол себептен дагы болушу мүмкүн эффект бирдей болуп калганычы. Албетте башка сонуц защитка бар да алып эксперимент жасап көрүш керек. Бирок азыр көргөндөй эле өтө көп айырма болгон жок. Бирок баары бир билбейм, мага ошондой көрүндү же чын эле ошондой оң жак жакшыраак тазалангандай болду. Эгерде биз гидрофилдик май менен умывалканы экөөнү тең алсак, анда эффект мындан дагы жакшы болот. Ошон үчүн макияж колдонгон айымдар экөөнү тең колдонгонго аракет кылгыла. Ошондо бетиңерде эч бир химикат калбайт, эч бир оорундук калбайт. Баары бир SPF-те химикат десе эле жүрөгүңүз түшпөгүлө. Бул жакшы химикат, бул бизге керектүү химикат. Бирок аны жакшы жууп тазалап жок кылыш керек да кечинде. Ошо менен жатып албаш керек. Ошондо териге зыян келтирбейт, только пайда келтирет. Ошон үчүн ошондой нюанстарды жакшы билип жүрүшүңөр керек. Видео жакса лайк баскыла, комментарий жазгыла жана жаңы темаларды жазгыла.